кирүү платный болуп калдыбы деп туруп эки суроо белгиси койгон, мындай көзүмө ишене албай жатам. Бул эмне деген абсурд деген мааниде. Тамаша. Жана талаптар татаалдашып баратат деп атышат го деп туруп бир аз дагы недоразумение, бир аз дагы мындай наразычылык деген мааниде. Прям өтө наразычылык эмес го, бирок ушундай деле болмок беле деген үмүттө айтылган маселе. Арыс Кубатбеков деген досубуз сураптыр. Суроого чоң рахмат. Достор, мен Wildberries'те өтө туура түшүнөм. И бул кылган кадамы менин оюмча туура эле болгон. Мындай жек көрө турган, жаман боло турган нерсе эмес. Жана деле бир мурунку слайдта айтып атпаймынбы, биз кээ бир маселелерди именно сатуучунун көз карашы менен карагандыгыбыз үчүн неге Wildberries бизди мынтип сыгып атат, неге бизге деген талаптарды татаалдаштырып атат деп ойлоп атабыз да. Бирок маселени деген Wildberries'тин көз карашы менен карап көрүшүбүз керек да. Wildberries деген 2004-жылы түптөлсө, 2020 жылга чейинки өткөн 16 жылдын ичинде Wildberries'те деген достор 24 000 сатуучу бар болчу. 24 000 сатуучу. 2004-төн 2020-га чейин 16 жылда 24. Эми элестетип көрүңүздөр достор. Бул 2020 жылдан 2022 жылга чейин арадан өткөн 2 жылдын ичинде бул 24 000 деген 16 жылдык прогресс 291 000 сатуучуга өскөн. 291 000. Азыр уже 300 000 деле болуп кетти окшойт. Мындайча айтканда достор, 2 жылдын ичинде Wildberries'теги сатуучулардын саны почти 1000% өскөн, 1000%. Обычно компанияларда жылдык прогресс, жылдык өсүү 7% же 15% болсо бул жакшы деп эсептелет да. Эгерде 30% боло турган болсо бул вообще шикардос деген сөз. Өтө сонун бир компания жылдык 30% өнүгүп атса, бирок элестетип көрсөңүздөр 2 жылдын ичинде 1000% өсүп атат деген сөз, 1 жылдын ичинде 500% өсүп атат деген сөз. 5 эсе өсүп атат деген сөз. Муну мынтип деле түшүнсө болот да. Сөөк денени көтөрө албай баратат деп түшүнсөңүздөр деле болот да. Дене ушунчалык эт көп алган, сөөк ошону көтөргөнгө жетишпей баратат. Жыйынтыгында эмне болот достор? Жыйынтыгында деген Wildberries мажбур түрдө кээ бир чараларды көргөнгө мажбур калып атат да. Мисалы, августтун аягында Wildberries эмне болду? Wildberries деген платная приемка товаров кылып койду. Товарды киргизем десең, платный кылып койду. Неге? Анткени жаңы окуу жылы сезону башталып жатат. Товар киргизем деген өтө көп адам бар. И Wildberries'тин складдары 100%, 120%, 130%ке чейин толуп кетти. Складда место жок калды. Аны Wildberries мынтип айта албайт да. Туугандар, короче, товарыңарды алып келбегиле деп айтпайт да. Анын ордуна эмне дейт? Просто платный кылып коет. Платный кылганда каалагандар ошого карабастан киргизе берем десе, киргизе берет. Мисалы, сатуучу катары биз деле кетип эмне кылабыз? Бир товарды киргизгенден кийин, эгер бул товар деген биздин складда түгөнүп баратса, в наличии түгөнүп баратса, биз жаңы партияны киргизгенге жетишпей баратсак, товар складда калбай калбашы үчүн товардын баасын көтөрүп салабыз. Бул товардын баасы кымбат болсо, азыраак адам алат, азыраак адам алса товар түгөнүп калбайт. Мен жаңы партияны киргизип толуктуу алганга жетишип калышым керек. Андай болбосо эмне болот достор? Андай болбосо товар деген складда калбай калса, Wildberries деген сенин товарыңды топтон түшүрүп салат. Ушул сыяктуу эле достор. Эми бул баягы мыйзамдуулуктун ичинде мыйзамсыздык деген сыяктуу эле бирдемке да. Wildberries'ге өзүнө жараша ушундай чараларды көрүп жатат. И платный болгондугунун деле бир себеби ушул достор. Неге Wildberries'теги катталуу платный болуп калды? 10 000 рубль болуп калды. Кыргызстандын акчасы менен сом менен эсептегенде 13 500 сом болуп калды. Анткени достор, чындыгында Wildberries'те аябай сапатсыз, же болбосо бул рынокто түшүнбөй эле кирип алып, анан ар кандай туура эмес ходдорду кылып салган өтө көп адам болуп кетти да, могу сатуучулардын арасынан. Айталы, ушул 291 000 сатуучу болсо, 291 000дин балким жөн эле мыслеп сулук кылып айтыш керек болсо, балким 190 000 Wildberries'ти түшүнбөйт деле да. Серьезно иштейм деген балким 100 000 адам бардыр. Өзүм деле бир 500-600 адамга консультация берген адам катары айтып атам. Wildberries'ке кирем деген желаниясы бар, бирок такыр түшүнбөйт. Wildberries'тин ичинде боло турган кээ бир процесстерди түшүндүрүп берсең, ушул кантип болсун дегендей мындай таң калуу менен карайт да. Аларды түшүнбөй жатса, анда кантип Wildberries'ке кирсин? Же болбосо өткөндө бирөө байланышат, мен товарым кирди Wildberries'ке, кантип продвижение кылам деп. Анан канча штук товар киргиздиң десем,
1 штук туғандарда сөздің түз маанисиндечи 1 штук плача киргизиптир да. Анан ошол 1 штук плачаны кантип продвижение кылам дейт. Мындай фейспалм колуң келет да 1 штукты кантип продвижение кыласың. Бир моделден 100 же 150 киргизсең хорошо, мунун 30-уну выкуп кыл, анан таргет бер, башка кыл дейсиң. Бирок 1 штук болсо, бир адам сатып алып койду, складта товар калбай калды. Же башка бирөөнү көрдүм, мисалы тоже көйнөк киргизген, бирок эмне кылган? Талаага чыккандагы чөптөрдүн арасына бирөөгө көйнөктү кийгизип туруп, чөптөрдүн арасына киргизген дагы телефон менен тартып туруп, Wildberries'ке чыгарып салган. Пикникке чыккансыңбы же Wildberries'ке чыккансыңбы, түшүнүксүз да. Ушундай бул эми мен көргөндөрдөн эле, мен көргөн толтура адамдын ичинен бир канчасын эле сиздер менен азыр бөлүшүп атам. Я более чем уверен, Казакстан, Россия, Белоруссия, Кыргызстан ичинде ушинтип түшүнбөй эле чыгып алган толтура адам бар. Анын жанында тилекке каршы жана 10 000 сом болсо деле, 15 000 сом болсо деле болуп кетесиң деп кээ бир инфо-цыгандар мынтип пардан берип туруп Wildberries'ке чыгарып салгандыгы үчүн баягы түшүнбөй чыгып алып жыйынтыгында товары дагы тиякта калып кеткен, продажасы болгон эмес, башка болгон жагдайлар тилекке каршы кездешет. Ошондуктан эле эмне кылып атат достор? Wildberries деген платный кылып, хотя бы кирип атканда бир фильтр коюп атат да, бул нормальный эле бир фильтр. Маселен экинчи жагынан карай турган болсок достор, ошол эле Amazon'до айлык абонентская плата $39,99, грубо говоря, $40. Эгерде муну бир жылга бөлө турган болсок достор, $480 Amazon'го төлөп жатабыз. Бул жерде болсо 10 000. Балким келечекте бул деле кымбат болуп калышы мүмкүн. Балким келечекте бул деле ай сайын төлөнө турган формат болуп калышы мүмкүн. Булардын баарына мен оюмча даяр болуш керек. Булар деген өтө чоң проблема эмес. Мисалы, биз деле буюрса офлайн курс баштап жатабыз. Офлайн курс баштап жатканда мындайлар возражение деп коет го. Мындай возражениялар пайда болот да, кээ бирлериндечи кайрылгандардан. Wildberries платный болуп калыптыр го, типа иштебейм дегенсипчи. Анан и так эле биз инфо-цыганство кылалы деген оюбуз жок. Чындап Wildberries'ке чыга албай турган болсо аларга курс сатайын деген оюбуз жок. Мен айтам, Кудайга шүгүр. Бир адам деген 10 000 рубльду, 13 000 сомду проблема кылып бизнес баштабай жатса, скорее всего, ал адамдын ансыз деле ой жүгүртүүсү бизнестик ой жүгүртүү эмес да. Айталы, бир бизнес баштап атасыздар, бирок бир нерсени ойлонбой калгансыздар. Айталы, бир бизнес баштап атасыздар, бир бухгалтер нанимать этишиңиздер керек, хотя бы приходящий, бул приходящий бухгалтерга ай сайын 7 000 сомдон төлөп турушуңуздар керек да, чтобы ал деген ОСОнун отчетторуну немеге налоговыйга тапшырып туруш үчүн. Эми эле бизнес баштаганда ай сайын бухгалтерга 7 000 сом төлөп туруш керек десе, мен мындай нерсеси бар экенин билбептирдим деп бизнес баштабай койгон адам, бул скорее всего бизнес баштаганга мысленно даяр эмес деген сөз.